Базар Коргон району Жалал Абад облусунун түштүк борборунан негизинен Бишкек Ош Арстанбап жолунан жалпы аянты 2000 км квадрат аянтта орун алып, батышынан Ноокен, түндүгүнөн Токтогул, түндүк чыгышынан Тогуз-Торо, чыгышынан жана түштүгүнөн Сузак райондору, түштүк батышынан Өзбекстан менен чектешет. Райондо 9 айыл өкмөтү, 55 айыл бар. Борбору Базар Коргон шаары. Базар Коргон район жалпы халктын саны 190 миңден ашат. Азыркы учурда баягы өнүктүрүү стратегиясында 3 багыт алганбыз. Ай чарба, туризм, анан орто жана чакан бизнести өнүктүрүү боюнча. Базар Коргон район боюнча ошо ЖЗ жана Актет эл аралык уюмунун колдоосу менен Базар Коргон район боюнча ошо мамлекеттик жеке диалогду түзүү боюнча иш-аракеттер болуп жатат. Мына ошолордун алкагында Базар Коргон район боюнча 6 долбоор ишке ашырылып атат. Европалык биримдик жана Германиянын федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министрлиги тарабынан каржыланып, Германия эл аралык кызматташтык коомунун региондорду комплекстүү өнүктүрүү программасынын алкагында Актет жана ЦПГО уюмдары өз долбоорун 2020-жылы баштаган. Долбоорго Базар Коргон районунун Арстанбап, Бешик Жон, Талдуу Булак жана Могол айыл аймактары камтылган. Бизде аймактарды комплекстүү өнүктүрүү деген чоң долбоордун алкагында азыркы учурда ошо мамлекеттик жеке диалогдун негизинде кантип жергиликтүү экономикалык өнүгүүнү ишке ашыруу мүмкүн, эмне зарыл, ошол жөнүндө мындай долбоор ишке ашты да. Бул жерде биз долбоорду баштагандан мурда деги эле көрдүк да, негизи экономикалык өнүктүрүүдө жана биргелешип аракеттенүү, башкача айтканда мамлекеттик, жеке сектор, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жарандык коом, ошолор баары биригип, анан кийин ошол аймакты өнүктүрүү үчүн алар сөзсүз макулдашып, талкуулап, бир көйгөйлөрдү аныктап, анан ошол көйгөйлөрдү кантип чогуу чечсек болот, кимдин кандай мүмкүнчүлүгү бар, кимдин кандай ролу бар, ошолорду аныктап, алдын ала макулдашып алып, анан ошол көйгөйлөрдү чечүүнү бирге пландаштырып, анан бирге жүзөгө ашырууну өздөрүнчө мындай бир пландап алууну үйрөнүштү да. Долбоордун биринчи максаты аталган айыл аймактарда жергиликтүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууга көмөк көрсөтүү менен жергиликтүү деңгээлде ишкердиктин өнүгүүсүнө шарттарды жаратуу болуп саналган. Долбоордун иликтөөлөрүнүн натыйжасында аталган айыл аймактарында жергиликтүү өнүгүү платформалары түзүлгөн. Айылдык аймактардын деңгээлиндеги бул платформалар 10-15 адамдан туруп, курамына айыл өкмөттүн кызматкерлери, жамааттын лидерлери, жергиликтүү ишкерлер, коомдук жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү киришти. Долбоордун алкагында бир топ иш-чаралар каралып, анын ичинде долбоорго камтылган айыл аймактардын жергиликтүү экономикалык өнүгүү пландары платформа мүчөлөрү менен биргеликте иштелип чыгып, ишкердикти өнүктүрүү жана жаңы киреше булактарын түзүү боюнча атайын долбоорлорду ишке ашырууну максат кылып койду. Жыйынтыгында ар бир айыл аймактын өнүгүү багыттары аныкталды. Арстанбап аймагы Кыргызстандагы табигый эң кооз аймак. Бабаш-Ата кырка тоосунун түштүк чыгыш капталынан орун алган. Деңиз деңгээлинин бийиктиги 1400-2000 метрге чейин түзөт. Арстанбап айыл аймагында 23 миң калк жашайт. Алар негизинен айыл чарбасы менен ошондой эле токой ресурстарынан пайдаланат и туризм менен тирилигин кылышат. 2 жылдан бери Актет уюму тарабынан жакшы кызматташып жүргүзүлүп, айыл аймактын өнүктүрүү, стратегиялык өнүктүрүү программасы иштелип чыкты. Ошондой эле токой ресурстарын пайдалануу, экспорт кылуу багытында, ошондой эле картошкачылыкты өнүктүрүү боюнча тренингдер өткөрүлүп, ар түрдүү иш-чаралар түзүлдү. Айыл чарбаны өнүктүрүү багытында Арстанбап айылындагы картошка сактоочу кампага инвестиция салып, азыркы күндө элдер ошо кампадан максаттуу пайдаланып жатышат.
Жергиликтүү калк картөшкөнүн үрөөнүн өндүрүү боюнча алгылыктуу иштерди жасап келишет. Негизги экономикалык кирешени түзгөн бул дыйканчылыктын түрү өнүгүү фактору катары эсептелип, долбоор жардамы менен бир топ иш-аракеттер аткарылды. Айыл аймагынын Кырмайдан участкасында жайгашкан сыйымдуулугу 600 тонна болгон картөшкө сактоочу кампанын эскилиги жетип, имараттын бир бөлүгү гана Арс Кок үрөөнчүлүк чарбасы тарабынан пайдаланылып келген. Долбоордун алкагында Токой чарбасына караштуу эски имарат ремонттон өткөрүлүп, толук пайдаланууга берилди. Күнгече биз 100 тонна, 200 тонна катканы зорго сактаганбыз. Ana proyekti arkalık tolluk remonttan çıkarıp bugünkü günde 600 tonnagacha ürendik katkanı saktauga mümkünçülük jaraldı. Turizm boyunca da Arslan ayılında жылда 100 миңден ашуун туристтер келет. Актер уюму тарабынан туризм өнүктүрүү боюнча да тренингдер өткөрүлүп, кеңешин берип, бизге жакшы салым коштук деп ишенимде айта алам. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктө экотуризмди өнүктүрүүгө жагымдуу шарттарды түзүү аркылуу чет элдик жана өлкө ичинен келген туристтердин санын көбөйтүү, сапаттуу кызмат көрсөтүүнү уюштуруу, ишкерлердин кирешесин жогорулатуу, жаңы жумуш орундарын түзүү экономикалык программанын өзөгүн түзөт. Аймактардын комплекстүү программасы бул багытты эске алуу менен жыгач устачылык менен алектенген жаштарга колдоо көрсөттү. Biz köpten beri жыгачтан сувенирлерди, анан идис аяктарды дагы көптөгөн буюмдарды жасайбыз. Жакынкы күндөрдө заманбап станокторду, оборудованияларды алганы турабыз. Эми биз ал оборудованияларды алып калган болсок, чыгарып аткан продукциябыздын сапатын кыйла жогорулатканга бизде мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биз ушул жасап жаткан иштерибиз менен өзүбүздүн жана айыл өкмөттүн экономикасын көтөргөнгө өз салымыбызды кошуп жатабыз. Долбоордун иш-аракеттери бекитилген программаны ишке ашырууга көмөк көрсөтүү менен ийгиликтүү уланууда. Могол айыл аймагы 6 калктуу пункттан туруп, Борбору Ооган Тала айылы. Андан райондун борбору Базар Коргонго чейин 25 км, облустун борборуна чейин 55 км. Аймактын жалпы аянты 20.460 чарчы метрди түзөт. Айыл аймагынын калкы негизинен мал чарбачылыгы менен, дыйканчылык менен алектенет. Ошол биздин айыл аймактагы калкты ветеринардык кызматын жакшыртуу максатында жаныбарлардын, мал жандыктарыбыздын жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн, убагында дарылоо үчүн, убагында баягы коркунучтуу оорулардын пайда болушун жок кылуу үчүн ветеринардык кызматтарды жакшыртуу максатында Актеп жана Жазет уюму менен биргеликте долбоорду ишке ашырып, ошол долбоордун негизинде бизге ошол ветеринардык кызматты жакшыртуу үчүн керектүү болгон баардык жабдыктарды алдык, грант түрүндө алдык аны дагы. Могол айыл аймагындагы жергиликтүү экономикалык өнүгүү программасынын артыкчылыктуу багыты болуп, мал чарбасын сандан сапатка өткөрүү үчүн ветеринардык кызматты жакшыртуу максаты коюлган. Аталган долбоор тарабынан 1 миллион сомдон ашык атайын жабдуулар алынып, мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде иш алып барууда. Бизге мына жаңы технология келген, атайын климат өлгөн малдарды өрттөп, жайытта өлүп жаткан малдарды алып келип өрттөгөнгө бизге атайын жакшы эмне келип калган климатор. Шуну эми иштетип баштадык биз. Мурда ошо жайыттарда, сайлардын кырында сууларды булгап жатчу эле өлүктөрчү. Азыр мындай климатор келип калганга байланыштуу жакшы болуп калды. Эми ошо шунун ичине салып өрттөп, элге дагы зыян азыраак тийип калат. Бешик Жон айыл аймагы Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Базар Коргон районуна карайт. Борбору Бешик Жон айылы. Айыл аймактын карамагына 4 айыл кирет. Алар Бешик Жон, Баймундус, Карача, Жон айылдары. Стратегиялык Бишкек-Ош жолуна жакын жайгашкан. Деңиз деңгээлинен 745 метр бийиктикте туруп, аймактын жалпы аянты 11.121 чарчы километрди түзөт. Негизги экономикалык кирешени айыл чарбасы түзөт. Биз ошо дыйкандарыбызга шарт түзүп берүү максатында муниципалдык базарды өзүнүн экономикалык пландарына киргизгенбиз. Ошону ишке ашыруу максатында Актеп жана Жазет уюмдары менен долбоор менен кайрылып, алардан колдоо таап, ошондой эле райондук
өнүктүрүү фондусунан дагы колдоо таптык. Ушул жерден муниципалдык базар ачылып калса, айыл аймагыбызда 20-дан ашык үй бүлө жумуш орду менен камсыз болот. Ошол убакта биз ошо жакыр үй бүлөлөрдү дагы эсепке алганбыз. Аларга дагы ошол ачылган базардан месталарды беребиз. Базардын жалпы наркы курула турган 8 миллион тегере экен. Bunun içinden rayonduk өнүктүрүү фонду тарабынан биз дагы 3,5 миллион акча каражатын бөлүп беребиз. Себеби бул экономикалык долбоор болгондугуна байланыштуу. Бул ушу Бешикчан айыл өкмөтүнүн элдерин, бюджетин өстүргөнгө салым болот деп эсептейбиз. Бул эң маанилүү долбоорлордун бири. Ошол базар бүтүп калса, биздин айыл өкмөттүн бүткүл фермерлер, дыйкандары өздөрүнүн продукцияларын ошол Ош-Бишкек трассасынын жээгинде курулуп жаткан базарда сатуу мүмкүнчүлүгү пайда болот дагы. Ортомчусуз жок, өздөрүнүн продукцияларын бир жакшы баада сатып алат деген үмүттөбүз. Талдуу булак айыл аймагы 8 калктуу пункттан турат. Кава, Кыргоо, Көк алма, Сары жайык, Жаңгак, Актыт, Үч булак жана Актерек, Борбору Кава айылы. Ишканабыз ачылып отурат. Азыркы учурда 10 киши иш менен камсыз болот, Кудай кааласа. Мен өзүм пластик айнегешик боюнча иш алып барам. Бул жерде дагы машина оңдоо ишканасы бар. Темир ширетүү жана песка блок жасай турган немелерибиз бар. Биз ушул эфирден пайдаланып жайызет долбооруна уюмуна чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Айыл аймагынын территориясында колдонулбай бош жаткан муниципалдык менчиктеги имараттарды оңдоп түзөө менен ишкердикти баштоого Кава жана Үч булак айылдарында долбоор колдоо көрсөттү. Бул жерде автосервис ачылды. Замена масла, машина оңдоочу жай, подой, мотор, бүт кызматтарды көрсөтөбүз. Бизде азыркы учурда биз 4 киши ишти баштадык. Кудай кааласа, ишибиз жүрүшүп кетсе, андан ары иш орундарын көбөйтөбүз, жумушчуларды. В обществе я работала 25 лет в Москве. Я хочу теперь в своей деревне обеспечить свою деревню. Свежим продуктом, например. Чтобы наши дети все ели свежие продукты. Я благодарен очень людям, которые нам помогли. Я хотела сказать им большое спасибо. Это моя мечта была вообще-то. Вот это делать я сама не смогла бы. 2018-жылдан бери ушу кичине швея немеси боюнча иш жүрүп жатабыз. Кудай буйруса, мурда биз үйдө аялдар менен кичине швея немелерин тикчелек заказдарды. Мурда 2 аял жумуш менен алек болчу элек, азыр мына Кудай буйруса 5 аял менен жумуш орундары түзүлдү. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун алыскы жамааттарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө мамлекеттик жеке сектордун диалогун түзүү аркылуу көмөк көрсөтүү долбоору алдына койгон максаттарына жетүү менен жергиликтүү деңгээлде социалдык экономикалык өсүүсүнө өз салымын кошуу аркылуу айыл тургундарынын турмуш тиричилигин оңдоого, мамлекеттик жана жеке секторлордун кызматташуусун түзүү аркылуу көмөк көрсөтө алды. Өнүгүүгө багытталган тараптардын байланышын чыңдоо менен алыскы региондогу жашоочулардын турмуш шартын жакшыртууга түрткү бере алды. Долбоор өз ишин улантууда.